Дагы жүздөй афган аскери Тажикстанга кире качты. 4-июль күнү 94 афган армиясынын аскерлери Тажикстандын аймагына кире качкан. Бул тууралуу тажик басылмалары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин маалыматына таянып жазды. Белгилүү болгондой, бул жолу Талибан кыймылынын өкүлдөрү Бадахшан аймагындагы Хохон деген жерди өкмөттүн көзөмөлүнөн тартып алган. Ал жердеги аскерлер кошуна Тажикстандын аймагына кирип келген. Эске салсак, буга чейин да Бадахшан аркылуу 300дөй афган аскери Тажикстанга качып кирүүгө аргасыз болгон. Тажикстандык активисттер Головнойго кайрадан камераларды орнотууну көздөп жатышат. Баткен районунда Ак Суу дарыясындагы башкы же эл оозунда Головной деп аталган суу бөлүштүрүүчү жайга тажикстандык активист жаштары кайрадан байкоочу камераларды орнотууну көздөп жатышат. Бул тууралуу жергиликтүү Баткен пресс сайты тажик активисттерине таянып жазып чыкты. Кечээ облустун төрагасы жана облустун чек ара аскерлеринин башчысы Тажикстандын Платинадан же Ауп-Таксим көпүрөсүнөн көзөмөл камераларын алып салууну чечишти. Биринчи сүрөттө көрсөтүлгөн столбадан башкача айтканда, биз улуттук ар-намысыбызды жана кадыр-баркыбызды кыргыз элине сатып жатабыз. Улуттун 8 эр жүрөк жаштарынын рухун бузуп жатабыз. Бүгүнкү күндө Канибадамдын бир бөлүгү суу жоктугунан кургап баштады. Кыргыздар сууну кайра өз тарабына алып жатат. Тажикстандын ичинде 25-30 метр болгондуктан биз бир жерде бекем туруп биринчи кезекте байкоо камераларын коюшубуз керек. Ондогон кыргыз байкоо камералары сүрөттөрдү карагыла, биз кайда болушубуз керек деп Facebook баракчасына жазган. Эске салсак, 28-29 апрелде болгон согуш Головной суу бөлүштүрүүчү жайга Тажикстан тарап камераларды орноткондон улам чыккан. Талибандар 24 саатта Оганыстандын 9 районун басып алды. Акыркы бир сутка ичинде Талибан кыймылы Оганыстандын 9 районун басып алды. Көзөмөлгө алууга өтүштү. Бул тууралуу Оган телеканалдарына таянуу менен чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, акыркы 24 сааттын ичинде Талибан кыймылы Оганыстандын Пакистан менен чектешкен Кафоп, Агро, Кохистон, Зибак, Яван, Панджай, Зирок жана Тажикстан менен чектешкен Уросаш районунун көзөмөлгө алган. Буга чейин Тажикстан Талибан кыймылы менен кагылышууда артка чегинген 300 Оган аскерин кабыл алгандыгы кабарланган. Оганыстанда акыркы бир нече айдын ичинде көптөгөн аймактар Талибан кыймылынын колуна өткөн. Акыркы 2-3 күндө эле бул өлкөдөгү өкмөттүк күчтөр 15 райондон чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Ал эми 22-июнда Талибан кыймылы Тажикстан менен Оганыстандын чек арасындагы Шерхан-Бандар аттуу бажы көзөмөл пунктун басып алган. 1-майда АКШ баштаган чет элдик аскерлер Оганыстандан чыгып кете баштагандан кийин Талибан согушкерлери өкмөттүк күчтөргө каршы айгышкан күрөштү улантууда. Кыргызстанда дагы 1437 адамга коронавирус жукту. Бүгүн 5-июлга карата суткада Кыргызстандын аймагындагы 1437 адам COVID-19 менен каттоого алынды. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги берген тизме. Бишкек шаарында 924 адам, Чүй облусунда 142, Баткен облусунда 87, Ош облусунда 85, Жалал Абад облусунда 78, Ош шаарында 71, Ысык көл облусунда 33, Талас облусунда 10, Нарын облусунда 7 адам. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 132.070 адам коронавирус менен каттоого алынган. Акыркы суткада 9 бейтап көз жумду. Күндүн табы 46 градуска жетет. Өзбекстандын аймагында 6-8 июль күндөрү абанын температурасы 46 градуска жетет деп күтүлүп жатат. Бул маалыматты Өзбекстандын гидромет кызматы билдирди. Буга байланыштуу президенттин администрациясы өкмөткө тапшырма берип, жарандардын ден соолугун коргоо багытындагы өзгөчө кырдаал чараларын көрүүнү табышты. Ошондой эле адамдар көп топтолгон жерлерде медициналык пункттар уюштурулушу керек. Жарандарды өз ден соолугуна кам көрүү менен сактануу эрежелерин сактоого чакырып жатышат. Ошондой эле тамак аштан уулануу, кырсыктын алдын алуу чараларын көрүү тапшырылды. Кыргызстандын аймагында 4-июлдан 8-июлга чейин абанын температурасы жогорулап, аномалдык ысык болушу мүмкүн. Бул маалыматты Кыргыз гидромет билдирди. Абанын күндүзгү температурасы 4-июлдан 6-июлга чейин Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 38-40 градуска, Талас өрөөнүндө 36-38 градуска жетет деп күтүлүп жатат. 7-8 Чүй өрөөнүндө Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 39-41 градуска, Талас өрөөнүндө 37-39 градуска жетиши ыктымал.
Түркия Баткенге стадион куруп берет. 2021-жылдын 1-июлунда Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Түркиядагы Жаш ишкерлер ассоциациясынын төрайымы Нилюфер Чевикел менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма-сөз кызматы билдирет. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды чыңдоо жана Тугайттын Кыргызстанда долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пландарын талкуулашты. Чевикел Кыргызстанга болгон иш сапары жөнүндө жана башка долбоорлордун катарында Тугайттика жана биздин өлкөдөгү түрк ишкерлери менен биргеликте жакын арада Баткен облусунда стадион куруу долбоорун ишке ашыра турганын маалымдады. Өз кезегинде элчи Өмүралиев Кыргызстандын инвестициялык потенциалы жөнүндө маалымат берди жана Кыргызстан өндүрүлгөн товарларды ИЭБтин 180 миллион кишилик базарына, ошондой эле GPS жана GPS программасынын алкагында Европа биримдигине 6200 жана АКШга 3200 товардын түрлөрүн бажы төлөмдөрсүз экспорттоо мүмкүнчүлүгү бар экендигине көңүл бурду. Ошондой эле Өмүралиев биздин мамлекетте салыктар жана бизнес жүргүзүү чыгымдары төмөн экендигин белгиледи. Чевикел Тугайт мүчөлөрү Кыргызстандын текстиль, энергетика, кайра иштетүү өнөр жайы жана спорт тармактарына инвестициялоого кызыктар экендигин айтты. Тилекмат Күренов акылга салбаган ажо алыска бара албайт. Урматтуу президент, биздин талапты аткарыңыз, чындыктан коркпоңуз. Кыргызстандагы эч бир акылга дагы, мыйзамга дагы сыйбаган көрүнүштүн бири бул Жеңиш Молдокматовдун октябрь окуясына негизги фигура катары жападан жалгыз күнөөлөнүп камалышы болуп турат. Жеңиш Молдокматов 2 ай ичинде бир да жолу суралбай камакта жатканы аз келгенсип, эми дагы 2 айга тактап айтканда 6 сентябрга чейин узартып коюшту. Бул деген акыйкатсыздыктын жеткен чеги. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылам. Кечээ эле сиз Жеңиш Молдокматовдой болуп, ак жериңизден камалып, түрмөнүн түркүн кыйноосун көрдүңүз эле. Ал тургай, ал кыйноолорго чыдабай президенттен ырайымсыроо кадамдарына чейин баргансыз. Сиз күнөөлөп жаткан Жеңиш Молдокматов УКМКнын имаратын басып алды, саясий башаламандыкты уюштурду дедиңер. Убагында Жеңиш Молдокматов баштаган миңдеген адамдар түрмөдөн бошотуп алышканын унутпаңыз. Ажо болгонго жараша айкөл болуңуз, акыл калчап, алысты көрө билиңиз. Кекчилдик, кемсинтүү жана текеберчилик сизди алыска алып барбайт. Эртең эле эсиңизге келтирип, эки көзүңүздү чоң ачтырып коет. Өткөндөн сабак алыңыз. Ак ийлет бирок сынбайт дейт элибиз. Жеңиш мырзаны силер өмүр бою камай албайсыңар. Бүгүн болбосо эртең чыгарасыңар, бирок эртеңки күн кеч болуп калат. Жеңиш мырза түрмөдө канча узак жатса, силердин аброюңар, кадыр баркыңар ошончо какшай берет. Эң негизгиси, Жеңиш Молдокматов абакта ак жеринен силердин мыйзамсыз чечимдериңердин курмандыгы болуп отурат. Жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулду. Бүгүн 5-июлда Жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулду. Гимндин жаңыруусу менен кезексиз жыйын ачык деп жарыяланды. Буга чейин 30-июнда парламент 2 айга эс алууга чыккан, бирок кийинчерээк төрага Талант Мамытов коррупциялык мыйзамды кабыл алуу үчүн Жогорку кеңештин кезексиз жыйындарды өткөрүп турарын билдирген. 1-июлда Келечек Будущее саясий партиясы Фейсбуктагы баракчасына «Биз 2 аялдуулукка макулбуз» деген аталыштагы видео жарыялады. Анда аталган партиянын тизмесинде Бишкек шаардык кеңешине аттанган Назира Абдукаимова нике кагазы аялдар менен расмий никеде төрөлбөгөн балдардын көйгөйлөрү тууралуу сөз кылган. Ошондой эле талапкер партия ушул маселени чечүү максатында 2 же андан көп аял алуу мыйзамын мамлекеттик деңгээлде ишке ашырууну демилгелеп жатканын айткан. Кумшекер менен суу майдын баасы арзандайт. Экономика менен финансы министрлигинин алдындагы монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик Борбор калаадагы супермаркет менен базарларда кумшекер жана өсүмдүк майынын баасын турукташтыруу үчүн бир катар чараларды көрдү. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Агенттик 1-июлдан тарта кумшекер менен суу майга салынуучу кошумча нарк салыгы алынгандыгын белгиледи. Мындай чечим азык-түлүктүн баасын турукташтыруу үчүн кабыл алынып 31 августка чейин иштейт. Буга байланыштуу агенттик тарабынан Народный, Глобус, Фрунзе сыяктуу ири соода түйүндөрү менен иш жүргүзүп, алар өз кезегинде бааны төмөндөтүү боюнча аракет көрмөкчү. 1 килограммы 62-63 сом турган кумшекердин баасын 55 сомго түшүрүү, өсүмдүк майынын түрүнө жараша 15 сомдон 20 сомго чейин түшүрүү.
Алдыда аталган агенттик шаардагы базарларды жана башка соода түйүндөрүн да камтый турганы айтылды. Өзбекстанда 3 өлкөнүн катышуусунда чек ара маселеси талкууланды. Өзбекстандын Фергана шаарында Кыргыз өлкөсүнүн, Тажикстандын жана Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлады. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Кыргыз өлкөсүнүн, Тажикстандын жана Өзбекстандын мамлекеттик чек араларынын бириккен жерин жайгаштыруу боюнча сунуш алмашышты. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өттү. Иш-чаранын жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду деп жазылат билдирүүдө. Өкмөттүк делегациялардын кийинки жолугушуусу Кыргыз өлкөсүндө болот.